Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган меймандар, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Мен бир атайын бир билдирүү жасап коеюн деп чечтим. Өзү негизи азыр Байдылданыр Сарногоев деген кыргыздын өтө таланттуу акыны бар. Ошол кишинин бир куплеттеринен баштагым келип турат да. Анын бир мындай саптары бар. Ал мени итсиң деди, итмин дедим. Жон гана мен ичимен күлүп туруп, не кылам ажылдашып, кажылдашып, мен анын ит экенин билип туруп деген 4 жабы бар да. Ошол философияны принцип кылып мен жашап келаттым эле. Көп эле кишилер ырылдашат, көп эле кишилер тийишет. Бирок акыркы бир 2 айдан бери бир жигит чыкты. Анан өтө ашыкча кетип кен башында эле, бирок дагы эле ашыкчадан ашыкча кетип баратат. Ошон үчүн мен бир маалымат берип коеюн дедим. Мелис Аспеков деген бар экен, коомдук активистмиш. Мындан 2 ай мурда мага келген. Бир өтө тааныш салып отуруп, жолугайын деп туруп болуптур, тааныштарды көңүлүн кыйбай кабыл алсам, шылтоосу 15-жыл камалган экен. Ошо камалып атканда ошол кездеги ички иштер министри Баланчаев мага айткан, сиз каматкансыз деп айткан. Анан мына мен түрмөдө отуруп чыктым, чыгып атканда мына чыгып азыр жүрөм, бирок жакында атайын кызматтын Баланча деген кызматкери мага кайрылып, учур деген гезит аркылуу Турсунбекти соккон бир материал чыгарып атасыз. Ошондон ары таратып бер деп суранды. Анан элден уксам сиз жакшы киши экенсиз. Ошон үчүн мен сизге келдим. Анткени себеби депутат болоюн деген оюм бар эле. Депутат болуш үчүн соттуулукту алдырып салыш керек экен. Соттуулукту алдырып салыш үчүн сотторго акча бериш керек экен. Ошол акчаны сиз берип коюңуз деп. Анан эми мага андай акча сурап ар түрдүү жолдор менен келген адамдар өтө эле көп. Албетте мен берген жокмун. Анан ошол 2 ай мурда башталган нерсеси акырындап отуруп, эми бул шантаждын өтө бир түрү. Ал шантаж апогейине жетип, жакында Facebook баракчасына ошол нерсени андан ары таратууга аракет кылды. Агадан чыккан жокмун. Анан түндө мага балдар кайрылышат. Эми дагы нерсени жазыптыр. Мени коркутуп анонимдүү телефондор келип атат деп баштаптыр. Анан мен атайын бул жерде мына биздин мамлекеттик күч органдарынын өкүлдөрү отурат. Сотту атын айтып атат. Чечимди сатып алат элем деп. Атайын кызматтын атын айтып атат. Жанагындай депутаттар жөнүндө ушак маалыматтарды таратып бер деп суранып атат деп. Ички иштер министрлеринин мурдакы кийинки аттарын айтып атат. Ошолор мага ушундай маалымат берди эле деп. Анан ошондой болуп аткандан кийин ушул маселени тактап аягына чыгарыш керек. Анткени атайын звоноктор болуп, чындап эле эгер аны бирөөлөр коркутуп атса, аларды тактасын биздин мамлекеттик күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, мамлекеттик укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Бул эмне болгон? Адамдар ага чалып коркутуп атыптыр. Анан жанагындай акча чыгаруу жолдору, ал айтып аткан нерселер канчалык деңгээлде чын экен? Чындап эле мен бир кезде заказ берип аны каматыптырмынбы деген маселелердин баарын тактап, ушул жерге элге да ачык кылып койсо, анан шантажына жооп берип койсо жакшы болот эле. Анткени менин колумда керек болсо канча акча сураган, кандай негизде сураган бар, далилдер бар. Ошон үчүн мен айтып атам, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү ушул маселеге көңүл буруп койсун. Болбосо өтө аша чаап, андан аша чаап баратат. Эртең күнү бармагын сындырып алса дагы, же атайлап алып сындырып алса дагы мени жаманат кылганга даяр экенин көрүп атам да. Ошону билдирип коеюн дедим атайын. Ушул жер аркылуу кайрылуу жасап коеюн дедим да.